Ошентип биз жаңы жылдын алгачкы күнүндө жашап жатабыз. Мына ушул күнү биздин Элет турмушу автордук программабыздын чыгармачыл жамааты эли кандай жашап жатат. Дал ушул бүгүнкү кышкы ызгарда алар кандай күн кечирип жатат. Мына ушул суроонун айланасында биз Базар Коргон районундагы Акман аймагына караштуу 11 маале деп аталган четки айылга келдик. Албетте бул айылдан бир үй бүлөнүн жашоосуна биз азыр саресеп салып көрөбүз. Итти ал жака эмнеге байлап атасың? Үрөт. Келгендерди кабатпы? Үйдө ким бар? Энем, атам, папам бар. Бар эле барбы? Чакырасыңбы? Чакырып келчи. Сен мектепте окуштуңбу? Канчанчы класс? Кандай окуп атасың? Мынакей. Жакшы, кел. Тоокторго чыктасызбы? Ооба, жерден коюп. Тоокторуңуз. Көп болчу. Көп беле? Ооба, эмне өйлөп үйдө жапыйт. Көй сайып коюңуз, болсо. Тиги жакта да тоокторгучу. Биз болсо ушу айылдын элинин азыркы жашоосу кандай болду экен деп таанышыш үчүн келдик. Мына сиздин эшигиңиз мындай жатканда дарбазаңыз ачык экен. Ачык дарбаза курганга азыр даранат жок болуп турат. Мен ойлодум атайын эле баягы биздин эшик дайыма келген меймандарга ачык турсун деп атайын эле ачык койгон го деп сизге кирип келдик. Айып көрбөйт болушуңуз керек. Жок. Анан сиздин ушул жашоо абалыңызды көрөлү деп келдик. Корооңузга кирип таанышсак болобу? Болот. Жашоом жакшы, Кудайга шүгүр. Балдарым бар, неберелерим бар, келин бар үйдө. Кудайга шүгүр. Суук болуп атат. Үйдө печкабызга көмүрлөрдү жагабыз, отун бар, Кудайга шүгүр. Балдарым. Кышка карата даярданып алгансыздар, Кышка даярдыгыбыз бар. Жарым болуп калды отундар. Мына азыр жаңы эле корооңузга башпагат мына небереңиз болуш керек. Ооба, неберем, неберем ошо. Бул кабанак эмеспи? Жок, итин таппайт эди. Жүрүңүз анда короо жагыңызга кирип көрөлү, эже. Бул жакта малдарыбыз бар мынакта. Мен көрүп атам кадимки айылдын. Ооба. Муну баламдын эшеги кичинекей малынан бакканбыз, ана эшекти коделеп кылып. Эми чоңойду. Муну ат бар, Кудайга шүгүр, баламдын. Ушундай малдарыбыз бар, койлор бар, Кудайга шүгүрлөр. Тойту камдап алыпсыздар? Каяктан сатып аласыздар же өзүңүздөр чыгасыздар? Тойту үлүшкө эккенбиз беделерди. Эгип анан андан алып келип жетпесе сатып алды да балам, сатып алат. Ушул жетет курудогу малга. Ооба, Кудайга шүгүр жетет. Саамыйлар. Мына эми саамыбыз бар. Мына кайсы жерге барганда дагы ушул айылдын эли негизинен мындай кылып туруп атайын навес деп коет да. Навес деп коет. Үстүнө чөптөрдү жыйып алышат. Бул өзүнчө бир иреттүүлүк да, мындай жатканда чөптөр дагы ысырап болбойт, Кудайга шүгүр. Ооба. Ошондой эле мал болсо жылуу жерде турат, Жүрүңүз эми кароо жакта да. Муну малга өзүңүз чыгасызбы же балдар? Балдарым чыгат, балдар карайт. Балдар карайбы? Келин бар, балдарым бар. Карайт балам. Уулум. 2 кыз, 1 уулум бар да. Уулумдун азыр 4 баласы бар. Кудайга шүгүр, өзү менен өзү болуп калдылар.
Сиз баягы аларга баш көз болуп эле, ооба. муну кылгыла, аны кылгыла. Ошентип эле турам. Баягы айында. Огоку мына калды. Тегине кылбайсыңбы деп эле отурат экенсиз да? Ооба. Неберелерди мындай жытын-жыттап коет. Ооба. Бул да өзүнчө бир бактылуулук. Өзүнчө бакыт. Андан башка байкут болбойт. Кудайга шүгүр. Балдарым барына. Балдар бар, койлор да тууп атат койман. Бирөө көтүрдү койдон. Жүрүң эми балаңыздын ишин карап койбойсузбу? Эже мынабул жердеги сиздин ушул короңуздагы үйүлүп турган, мындайча айтканда малдан кыгы. Ушуга көзүм түшүп атат да. Мына кышы менен бул жерге топтойсуздар. Анан кийин эмне кыласыздар? Муну топтоп туруп эмне кылабыз? Көн кылып чаап алабыз очокко жакканга. Анан ашканын үлүшкө апарып туруп себебиз угут кылып жерге. Жерге себебиз да. Мака эгебиз анга сепкенде ошонун эмеси күчтүү болот да. Үлүш жер бар. Үлүш жер бар. Канча жериңиз бар? 80 соток жерибиз бар. Ага эмне экесиз? Аңа беде эктик Беде да. экесиз. 40 сотугуна беде эккенбиз, 40 сотугуна мака эгет да. Ошону апарып себебиз муну. Жүгөрүдөн данын аласыздар. Данын алабыз. Анан кийин Каясын- той кыласыздар. Каясын Eno, мал eno, жейт. malga alsa. Малга беребиз. Өмүрбек. Маселен атаң мына жумушту жаса деп көрсөтүп бердичи, сен өзүң эле жасап атасың бир эле. Кылбайт, өзүңүз. Кылып кой деди эле анан сен кылып атасың. Балким сен туура эмес кылып атканбырсың. Сен балким жердин баарын казып саласың. Жабы ушундай. Өзү ушундайбы? Сен канча күнөн бери бери топтой элексиң? Кечеле алды ғой. Кече алганда ушунду күндө ушунча чыгабы? Жерге эмне байланат? Ат. Ат байланат да. Ат жей берет да. Ошондо азыр топтойсуң, тазалайсың, анан тиги жакка төгөсүң. Күндө ушу жумушту кыласыңбы? Иш жасаган жакшыбы? Же кечке иш жасай берип саат калып калбайбы?
торпоктору бар, балам багат ушинтип. Кайрап алып туруп багышат ушинтип. Эми мына торпокторду базардан алып келет, анан семиртип туруп, кайра сатып, пайдасын көрөт деп атпайсызбы? Ооба. Ошондо биз мындай болжолду айталы, ар бир торпокту 15 миңден же 20 миңден алды дейле. Ооба. Анан кийин семиртти, бакты, канча пайдасын көрөт? Пайдасын эми ошо балам эсептеп чыгарат да. Кээде 5 миң чыгат, кээде 10 миң чыгат да, пайдасы чыгарып сатат анан. Анын үстүнө дагы кошот да, аны иштетпейт. Кошуп дагы алып келет дагы. Булар мына айлантып турат да. Айлантып турат. Бул дагы сиздердин үй бүлөлүк бюджетке келген киреше. Салым кошуп турат да. Бирок ошондо дагы ушул семирткенге чейин, базарга чейинки аралыкта тоюп берди, бакты, чыгаша болду. Ошону актайбы экен? Актайт да, эмне кылат, багат да буну сатат. Ошо бакканда чыгаша кетип атпайбы? Тоюп берип атасыздар, жем берип атасыздар, Аны жемди сатып аласыздар. Сатып алат да баарын. Тоюпту дагы. Анан ошону айтып атам да, ошо кирешеси, пайдасы канча болот экен? Пайдасын актайт да, балам актайт деп. Мен аны Мунун баардыгын балаңыз билет экен, Эми балаңызды мен азыр ушул жака алып келип сөзгө тартайын десем, уялчак экен. Балаңыз абдан уялчак. Тартынып атат. Ал киши балаңыз менимче ушу иштегенде гана билет окшойт, ушундай бала экен. Айылдык, баягы тартынчаак балдардан экен да. Булар мынау жактан кыктан чыккандар, кургатылгандар. Ошо малдын тезеги да мындан чыккандар. Ушуну чагап ушундай кургатып алабыз. Кургатып неге ташыйбыз. Мунун ичи толобочу отунга. Не болду да? Жагып ирдик да, муну мәрдәк мына. Мәкәнин мәрдәк мына. Муну жагабыз печкага. Мәрдәк. Бул багы Мәкәдән оттан. Оттан турат. Тиги көңдү кадимкидей жагасыздар. Жагасыздар. Жылуулугу кандай болот? Жакшы эле жылуу. Жакшы болот, Бул жокко жагабыз. Азыр биз буну печкага жакпайбыз. Печкага көбүр жагабыз. Мынау каптын ичинде тургандар эмнелер? Булар аны көңдүн майдасы тандирге жага турган. Мына майдалап алып койгонбуз. Ошо дандырга ошону жакканда татымагандай болот. Жакшы болот да, нанды. Нанды канча жолу жапсаңыз ошо? Ошо бир тандыр эле жагып алабыз. Ошо менен тандырда отурган жакшы болот. Өмүрүңүз быйыл көп албадыңызбы, кандай жагып койдуңарбы? Жагып койдук көмүрлөрдү. Бирок эми көмүргө жардамчы мына көң бар экен, тиги жакта отундарыбыз бар экен, Отундар толобочу, баардыгын жагып туттук да ушинтип отуруп. Сабакка жөнөдүңбү? Ооба. Саат канчада баштадың? 12 жарымдарда башталат. Ошону текшергиче бирде ошодо бирде киремиз. Канчага чейин болот? Текшерет да баардыгыбызды. Эмнеңерди текшерет? Текшерет, эжек ошентип айтты да, директор келип билет. Жок, эмнеңерди текшерет? Колуңарды, тазалыгыңарды кандай? Жок. Ден соолугуңарды. Азыр эми мындай го. Пандемия деп атпайбызбы? Ошону. Маска менен келгиле деп атабы? Маскам бар азыр. Маскаң бар, кол антисептик барбы? Ошолордун баарын текшерет да? Ооба. Досторуң келиптир го, бери келгиле. Достор, чоң окуйсуңарбы? Анайын балдарым. Чоң окуйсуңарбы? Кандай окуйсуңар? Жакшы эле. Бүгүн башталдыбы сабак? Сагындыңарбы мектепти? Ооба. Эмне иш кылдыңар? Кана үйдө жатып эмне иш кылдыңар? Үйдө айтканчы. Мал эле карап аттыңарбы? Сабак окуп аттыңарбы? Жана онлайн деп. Онлайн менен. Ар бириңердин колуңарда сотка. Шылтоо менен соткалуу болдуңар. Же мурда эле барбы? Жаңы соткалып бердиңер матасы. Барыңарга соткалуу болдуңар, окудуңар. Ошол сотка менен мындай аралыктан окуу деп атат да. Ошентип окуган жакшы экен же мектепке барып, кадимкидей окуган? Мектепке барган жакшыбы? Эмнеге?
Кана айырмастай. Классташтар менен отурасың да, ошол жакшыраак неме аласың. Мектепте. Классташтарың менен отурасың дагы. Эжеке окутат. Эжеке окутат дагы. Ойнойбуз да, жүгүрөбүз, ошондойбу? Кандай окуйсуңар? 5 алабызбы? Ушундай кыш кыроочулукта ушундай печка от жагабыз. Бул печка илгери кайнатаман калган печка. Шуну жагабыз. Эл окшоп бир анындай печка эм жасап атат. От күйгөндө эле мындай бетиңе урат. Ысыгы. Ошон үчүн печканы жагам, көмүр жагабыз. Көмүр алып келип жагып, ушу менен балдарды багып отурабыз кышта. Овкатты эм баарын ушул жерде кылабыз печкада. Çay kaynaydı. Makanın merdiven var, merdiven ağız. Bunun üç yerge eklemiş makanın özüzdük üçü. Alıp kalan. Дилара эженин жашоосун, турмушун көрүп чыктым. Жөнөкөй, карапайым, айылдагы турмуш, айылдагы жашоо. Бирок дасторконго коюлган нерселердин баардыгы баягы нукура деп коет да. Кошумча эч кандай кооздуу, анан кошумча азыктар. Мынакей дандырдын наны, эже өз колу менен жасаган нан, болбосо бактын алмасы, болбосо бактын жаңагы. Анан эже коонду дагы огороддо өстүрсө керек, коондон да сактап коюптур да. Анан эмеже, Дилара эже сиз жана айтып калдыңыз, мен акушер болуп иштегем дедиңиз, Канча балага биндигене болдуңуз? Эсте санадыңызбы же саны жок да, Канча жыл иштедим дедиңиз? Мен 72 10'du бүттüm да. 75 3 yıl büttüm. Manisa'da Medüsyan'ı büttüm da. Anan birinci işimi Suzak'tan başladım. Suzak'ta bir yarım yıl işledim. Ayırda da kanca ayalda töröktük. Ondan keyin Bazarkorgon'a geldim. Bazarkorgon'a gelip 7 yıl Bazarkorgon'da işledim Sent'te. Ondan keyin anan turmuşka çıkıp şu özümüzdün Nakman'da Gısıvı deydiler da Gısıvı'da işledim. Oşundan başlayıp 38 yıl işledim ben. 38 yıl işlevenen pensiyaya çıktım. Men törötkön balдар çoğoyup ketти. Киндигене болгон балдар. Киндигене болгон балдар. Адамдын эмгегин эл баалайт деген туура экен да. Мен жолго чыгып калганда баардыгы машинесине токтотуп салып алат. Эже, мына сиздин балаңыз, сиз төрөткөн бала. Siz жакшы сөбөттөрдү бердиңиз эле. Мына балам үйлөнүп атат. Toyuna çakırdım dep men törötkön balдар mına toyuna baram çakırışat. Köp deymi sanaş kıyın eken ama köp yıl işledim de. Мына ошентип биз эң четки айыл болгон, ошол четки айылда жөнөкөй карапайым жашоодо өмүр кечирип аткан Дилара эженин жашоосун көрдүк. Ошол мезгилде мына дасторкондон даамсыздык. Анан мен бир нерсени айта кетейин. Дилара эже
өзүнүн атасы Абдрахман, кайын журтунун фамилиясы Ахун экен. Ошондо эже эки жакты тең сактап, фамилиясы Абдрахман Ахунова экен. Бул да өзгөчөлүк. Эженин баягы атасын да капа кылбай, кайын журтун да капа кылбай, мына эки атты алып жүргөнүңүз бул өзүнчө бир эрдик деп эсептейм. Мына ушундай айылдагы жөнөкөй жашоодо өмүр кечирип аткан мына сизде бар болуңуз, сизден жашоо балким башкаларга үлгү болот, ушу бар болуңуз силерге. Анан ошентип биз бүгүнкү элет турмушу программабыздан кезектеги көрсөтүүсүндө айылдык бир айымдын жашоосу менен тааныштырдык. Кийинки программабыздан кездешкенче сак саламатта.